Ванкувер аралында дүйнө жүзүндөгү эң көп түрдүү болгон экосистема жайгашкан. Мөңгүлөр каптаган тоолор, байыртан берки токойлор, белоктуу азык оокатка бай океандар, дарыялардын көптүгү жардам аркасында жапайы жаратылыш өнүп өсүп келет. Бул ажайып жерде жаныбарлар түрүнүн бири өзгөчө мааниге ээ. Булар Тынч океандын лосос балыктары. Чынында дээрлик бүт экосистема ушулардын бар болуп жашоосуна таянат. Жай мезгили аягына чыгып баратат. Ошондуктан бүт аралдагылар лосос балыктарынын кайтып келишине даярданып жатышат. Ошол учурда дарыя өрөөнүндөгү жашоо тим эле вулкан сыяктуу кайнап чыгат. Сырдуу арал. Ванкувер. Ванкувер аралы Канаданын батыш жээгинде жайгашкан. Анын узундугу 450 чакырым болсо, ал эми туурасы 100 чакырым чыгат. Бул Түндүк Американын батыш жээгиндеги эң ийри арал. Зоолордогу ак мөңгүлөр Канаданын баш айланткан шаркыратмаларын суу менен камсыз кылат. Агымдардын жана дарыялардын сансыз көптүгү дүйнөдөгү балыктар түрүндө өзгөчө орду бар балыктын бир түрүнүн жашоосу үчүн эң сонун чөйрө. Жыл сайын жарым миллиондогон лосос балыктары атайын өздөрүнүн уруктарын калтырыш үчүн деңизден ушул Түндүк Американын дарыяларына кайтып келишет. Бул өжөр балыктардын көздөгөн башкы максаты Ванкувер аралына жетүү. Бул таң калыштуу саякатта лосос балыктарына сансыз көптөгөн тоскоолдуктарды басып өтүш керек болот. Туулуп өскөн жерине жетүүгө жана жаңы муунга жашоо берүүгө бардык эле балыктар жете беришпейт. Бул балыктар ушул жерде байыралган башка жаныбарларды эң көп азык менен камсыз кылат деп эсептелет. Ванкувер аралында жай мезгили аягына чыгып баратат. Ошондуктан күн барган сайын сууп калды. Аюуларга кыш келгичекти семирип май топтоп алышы керек. Аралда аюулардын саны 10 миңге жакын чыгат. Аюулар 1-2 күндүн ичинде аралга калорияга бай азык оокат келип каларын сезип турушат. Бирок азырынча бир аз чыдап сабыр кылып турушу керек болду. Анча деле узак эмес. Аралдын түндүк тарабындагы Джонсон кысыгында миллиондогон лосос балыктары топтолуп калышты. Балыктар буга чейин Тынч океанында 5 жыл өмүрүн өткөрүшкөн. Бул алардын татаал жол сапарынын биринчи баскычы. Жол алыс. Аларды бул жерде да башка жырткыч күтүп турат. Булар планетабыздагы эң чоң деңиз арстандары. Алар тууралуу эң алгач 1742 жылы зоолог Георг Стеллер тарабынан сүрөттөлүп түшүндүрүлгөн болчу. Ошондуктан аларга Стеллердин деңиз арстандары деген ат ыйгарылган. Бул чоң деңиз арстандарынын узундугу 3 метрге жетип, салмагы болсо дээрлик 1 тоннага барып калат. Башка деңиз арстандарынан айырмаланып, булар бардык 4 сүзгүчтөрү менен жылып жүрүшөт.
Булардын дагы бир өзгөчөлүгү алардын катуураак жана көбүрөөк үн чыгаруусунда. Мындан сырткары алардын кулактары да көрүнүп турат. Карыган чалдын үнүнө окшогон күркүрөгөн үн чыгарган эркеги өзүнө ыңгайлуу орундук үчүн ызы-чуу чыгарып жатканы. Алар күн сайын өздөрүнүн салмагынын 6%-дай болгон азык оокатты жеши керек болот. Ошондуктан ачкалык күттүргөн жок. Балык улоо мезгили келип калды. Кургакчылыкта кыймылдашы кыйын болуп оңтойсуз көрүнгөнү менен, алар сууга түшкөндө шамдагай жана аябай ийкемдүү болушат. Кыймылын саатына 30 чакырым ылдамдыкка өстүрсө да, алар ийкемдүүлүгүн жоготушпайт. Балыктарды тутуп кармап, тытып жеп башташты. Жол сапардын ушул баскычында көптөгөн лосось балыктары жок болот. Мындан сырткары деңизде балыктар коркпогон дагы бир алып жашайт. Булар бүкүрү киттер. Алардын узундугу 16 метрге жетип, салмагы болсо 36 тоннага барып калат. Алар планетабыздагы эң чоң жаныбарлар тизмесинин 5-чи катарында турат. Бактыга жараша лосось балыктарын алар жешпейт. Бул киттер топтолгон селт балыктары жана кичинекей рак мүнөздүү крилдер үйүрү менен тамактанышат. Оозун ачып жегенде балыктар менен кошо кирген сууну тизсиз жагы, киттин муруту деп аталган каптал жагы менен сыртка чыгарып салат. Лосось балыктар сыяктуу киттер да жакынкы убакытта узун сапарга чыгышат. Алар ар бир кышты суусу жылуу түштүктө өткөрүшөт. Бул жерден 5000 чакырым алыстыктагы Мексика жана Гавай аралдарына жакын сууларда болушат. Алар ошол эле жерде тууп көбөйүшөт. Ванкувер айланасындагы сууларга балдары менен кайтышат. Дагы бир кит бар. Ал бул аймакты эч качан таштап кетпейт жана лосось балыктарын жегенге каршы эмес. Булар касаткалар, дельфин сыяктуу киттер. Салмагы 9 тоннага чейин жетет. 30-дайы бирге чогуу топ болуп жүрүшөт. Бүкүрү киттерден айырмаланып, булардын ооз жагынын эки бетинде тең 20дан азуулары бар. Алар дайыма чогулуп үйүрү менен аңчылык кылышат. Ошондуктан буларды көпчүлүк учурда деңиз карышкырлары деп аташат. Бирок булар лосось балыктары үчүн коркунучтуу эмес. Анткени алар сүт эмүүчүлөргө кол салышат. Жергиликтүү касатка киттеринин тобу майда балыктар менен тамактанып жүрүшсө, бул топтогу касатка киттер чоңураак курмандыктар үчүн келишти. Демек буларга деңиз арстандары аябай ылайыктуу келишет. Сырдуу арал. Ванкувер. Лосось балыктарынын тобу Ванкувердин айланасындагы сууларга кайтып келатышса, дагы бир жандык аралдын түштүк четинен кетүүгө даярданып жатат.
Аралдын түштүк тарабындагы Эйс Су паркындагы асманда учуп жүргөн тас кара куштардын кыймылы аябай таң калыштуу элести берет. Бул куштар калкып учуп жүрүүнүн эң сонун чеберлери. Тас кара куштар аралдын бүт аймагында уялашат. АКШ-гелерде алар Америка континентинин ички түштүк тарабына учуп кетишет. Муздак аба агымына туш келип калышса, аба ырайы жакшыргычакты айланчыктап, чоң бир топ болуп учуп күтүп турушат. Негизи тас кара куштар жакшы уча албайт. Ошондуктан калгып учуу үчүн аларга сөзсүз жылуу аба агымы керек болот. Ушундай ыңгайлуу учуу ыкмасы натыйжасында алар жөн тургандай эле күчтөрүн аз коротушат. Алардын көрүнүшү кадимки индук тоокторуна окшоп кетет. Көздөрү аябай курч, жана жыт билүү сезими да күчтүү. Бул түрүнүн жыт билүү сезимине жооп берүүчү мээсинин бөлүгү тас кара куштардын башка түрлөрүнө караганда 3 эсе чоңдук кылат. Булардын мурун көңдөйүндөгү эки тешигин бөлүп туруучу тосмо жок болуп, ачык турат. Демек, аба көп кирүү менен аларга өлүктүн жытын алыстан билүүгө мүмкүндүк берет. Өлүп калган жандыктын эти булардын негизги азыгы болуп эсептелет. Бөлөк канкор канаттуу куштардан айырмаланып, булардын тумшугу курч эмес, жана буттары да өлтүрүүгө жарабайт. Манжалары кадимки индук тоокторуна окшоп кетет. Ашказанындагы кислоталар инфекцияны алдын алат деп эсептелет. Ошондон улам уулануудан сакталып турат. Керек болсо алар Сибир язвасы деген илдети да тоготушпайт. Жеген тамагы анча деле жагымдуу болбогону менен, бул индук сыяктуу куштар өзүн өтө таза алып жүргөн жаныбарлардын арасына кирет. Таз башы жана үзгүлтүксүз мамыларын тазалап туруусу микробтордун көбөйүүсүнө жол бербей турат. Ушундай какайып канатын жайып туруусу денесин гана ысытпастан бактериялардын да өлүүсүнө шарт түзөт. Курсагын тойгозуп жана бир аз болсо да жылууланып алгандан соң түштүккө кетүү үчүн куштардын тобуна барып кошулат. Englishman дарыясынын жээгинде 100 чакырым түндүк тарабында бир жаныбар кышка азык оокат даярдап жатат. Булар бобру, кыргызчасы кемчитер, Түндүк Американын эң ири кемирүүчүлөрү. Булардын узундугу 1 метрге чейин жетет. Ал көпчүлүк убактысын аймактагы агымы күчтүү дарыяда көлчөк куруу менен коротушат. Натыйжада дарыя агымы басаңдап, чоң көлмөгө айланат. Жыйынтыгында кемчитер кургакка чыкпай туруп эле шактарды суу аркылуу ташып келе алат. Кемчитер дарактардын жана бадалдардын кабыгын эмес, ичин тиштери менен кажып кемирип жейт. Көлмө куруш үчүн чоң даракты да кулатып коюшат. Алардын алдыңкы тиштери дайыма утуру өсүп турат. Ошондуктан алардын тиши даракты кажыган сайын курчуй берет. Кемчиттин мындай көлмөсү Тынч океандык лосось балыктарынын жашоосунда маанилүү орунду ээлейт.
Анткени суу агымы ушул жерде басаңдагандыктан жештүү азыктар агып кетпей, натыйжада омурткасыз майда жандыктарга эң сонун шарт түзүлөт. А лосось балыктарына болсо ошолорду терип жегенге мүмкүндүк түзүлөт. Бул кичинекей лосось мындан 6 ай мурда былтыркы урук таштоо мезгилинде пайда болгон болчу. Ушул табигый көлмөдө алар өсүп чоңойгучакты 1 жылга жакын болушат. Андан кийин гана чоң деңиз сууларына кетишет. Болжол менен 3 жыл океанда жүрүшүп, кайрадан ушул эле дарыяга атайын уруктарын калтыруу үчүн кайтып келишет. Суунун деңизге куйган жерине жакындаганда көпчүлүк дарыядагы агымдар аябай эле катуулай баштайт. Андай жерлерде көлмө куруу мүмкүн эмес. Аралдын дээрлик бүт аймагын ээлеген тоолордо Канададагы эң бир кооз шаркыратма орун алган. Лосось балыктарынын тобу аларга келип кагылышат. Аларга өздөрүнүн күчтүү жыт сезүү сезимдери жардам берет. Алар өздөрү пайда болгон дарыясынын жыттарын билишет. Балыктар 10 миллион литр деңиз суусунун ичинен өздөрү пайда болгон дарыянын бир тамчыдай болгон суусун айырмалаганды билишет. Балыктарга коопсуз үйлөрүнө жетүү дагы бир топ эле алыс. Азыр алар алдыда турган тоскоолдуктарга даярданып жатышат. Бул балыктар кайрадан өзү пайда болгон жерине тим эле кайтып келиш үчүн жаратылгандай. Буларды мындайдан өлүм гана токтото алат. Көздөнүп, күүлөнүп алып, алар шаркыратмага жогору көздөй секиришет. Ак көбүк көрүнгөн жердеги сууларда аба басымы болот. Так мына ошол басымдын жардамы аркасында балыктар ушундай бийик секире алышат. Алгачкы секирүү баарын эле ийгиликтүү боло бербейт. Бирок балыктар багынып калышпайт. Акыры аягы өжөрлүк өз жемишин берет. Балыктар тузсуз таза сууга келгенден бери эч нерсе жей элек. Демек булар энергияны буга чейинки топтогонунан коротушат. Кээ бирлерине үйгө кайтуу жолу көздөгөнүнө жетпей эле бүтүп калат. Анткени дем алуу үчүн бир аз болсо да эс алуу өтө чоң өкүнүч менен аяктайт. Айрыкча Америка аюуларынын аймагында. Ванкувер аралында мындай кара аюулар эң көп кездешет. Буларды барибалдар деп аташат. Булар континенттегилерге караганда бир аз карараак жана көлөмү да чоңураак болот. Салмагы 270 килограммга чейин жетет.
Жылдын көпчүлүк мезгилинде алар жер жемиштер жана өсүмдүктөр менен азыктанышат. Ошол эле учурда булар аралдагы чоң жырткыч болуп эсептелет. Лосось балыктарынын жыл сайын кайтып келүүсү аюулардын негизги сый тамак булагы. Балыктын мээси, икрасы, териси жана жон булчуңдарында майдын саны көп. Ошондуктан алар ошол бөлүктөрүн жегенди жактырышат. Ар бир аю күн сайын 15 лосось балыгын жейт. Узундугу 4 сантиметрге жеткен ийилген тырмактары жана курч тиштери балыкты оңой эле тытмалап жегенге мүмкүндүк берет. Мындан сырткары алар дарактарга тырмышып чыга алат. Саатына 55 чакырым ылдамдыкта чуркай алат. Жана узун аралыкка сууда сүзүүгө да жөндөмдүү. Буларга дагы кошумча жыт сезүү сезими из кубар иттерден 7 эсе күчтүү. Ошончо жөндөмгө ээ болсо деле, дарыядагы суудан лосось балыктарын кармоо оңой олтоң иш эмес. Дарыянын жогору жагындагы суу азайып тайыздалып калгандыктан улам лосось балыгы көздөгөн жерине жете албай калат. Балыктарга аюулар өрдөгөн жайда күзгү жамгырды күтүп туруу зарылчылыгы келип чыгат. Сырдуу арал Ванкувер. Түндүк Америка кара аюулары же башкача айтканда барибалдардын Ванкувер экосистемасында өзгөчө маанилүү орду бар. Аңчылык кылгандан кийин балыктарды толук жебей ашырып коюшат. Бул кылганы табиятка олуттуу таасир этет. Анткени чирген балыктардын этинен өсүмдүктөр үчүн керектүү азот, фосфор жана башка пайдалуу заттар бөлүнүп чыгат. Топурактын курамындагы азоттун 70%-нын булагы бул балыктар. Ушул лосось балыктары чирген жердеги дарактар башка жердеги дарактарга караганда 3 эсе тез өсөт. Бул жердеги карагайлар 50 сантиметрлик жоондукка 86 жылда жетишет. Негизи 300 жылда жетмек. Ванкувер Канададагы эң бийик карагайлардын мекени. Карагайлардын кээ бирлеринин узундугу 90 метрге чейин жетет. Бул деген 30 кабат имараттан да бийик дегенди билдирет. Деңизге кошулгучакты аралдагы дарыя суулары 2000дей көлмөдөн агып өтөт. Деңизге жакын жайгашкандыктан Нитинат көлүнүн суулары туздуу. Хейли көлү болсо аралдын ички төрүндө жашырылган. Ага тоо булактарындагы тузсуз таза суулар келип агып турат. Тоо капталдарында бир жаныбар күздүн ысыгын толук пайдаланууга аракет кылат, кышка даярданыш үчүн. Булар суурлар. Кемиргичтер түркүмүндөгү эң чоң көлөмдүү өкүлү. Алар кадимки мышыкча чоңдукта болот. Салмагы болсо 5 килого чейин жетет. Ванкувердеги суурлар дүйнөдөгү эң сейрек кездешүүчү жаныбар. Кайсыл бир мезгилдерде алардын саны азайып 25 данага чейин түшүп кеткен болчу. Бирок азыр акырындык менен кырдаал жөнгө салынып баштады. Көпчүлүк учурларда алардын үй бүлөсүндө 6 мүчөсү болот. Ушул мезгил алардын кышка даярдыктын акыркы камын көрүп жаткан учуру.
Кыймылдап ары бери басып жүргөндө куйругун өйдө көтөрүп кыймылдатышы топтун башка мүчөлөрү менен өз ара байланышта экендигин билдирет. Мурдун мурдуна тийгизгени бул алардын бири-бири менен саламдашканы. Коноктун жаагын жыттаганы чоочун экенин билүүсү. Көпчүлүк суурлар таза чөптөргө бай 1000 метр бийиктиктеги тоо кыркаларында жашашат. Кигот чөбү алардын сүйүктүү тамагы. Кышы бою алар ийининен чыгышпай укташат. Арыктап 3 эсе жоготкон салмактарын кайрадан апрель айында калыбына келтиришет. Азыркы учурда баарынын эле курсагы ач эмес. Демек, жөн эс алгандар да бар. Таштын үстүндө күнгө кактануу дене температурасын жөнгө салууга мүмкүндүк берет. Ушинтип какайып турушу жырткычтарга көз салганы. Чыңырган катуу ышкырык үй бүлөгө коркунуч туулганын эскертет. Эскертүү жаңырган бойдон өрөөндөгү башка топторго да таркап кетти. Асманда айланып жүргөн бүркүт коркунуч туудурушу мүмкүн. Бирок бул жырткыч башка бир азыкты каалайт. Түндүк Америкада көп кездешүүчү ала баштуу бүркүт. Ал канатын жазганда 2 метрге жетет. Салмагы болсо 5 килограммдай чыгат. Аталышына карабастан ал чыныгы бүркүт эсептелбейт. Анткени анын буттары толук жүндөр менен капталган эмес. Ошондой болсо да, бул бүркүт Американын символу катары эсептелет. Жападан жалгыз сууга жакын жашаган бүркүттөр тобуна кирген куш болуп эсептелет. Ала баштуу бүркүттөр тажрыйбалуу балык улоочулар. Алардын жеген тамагынын дээрлик 90% балыктар. Ал эми лосось балыктары болсо өзгөчө мааниге ээ. Бул бүркүткө азырынча дарыядан жана көлмөдөн тамак кереги жок. Балык улоо чоң энергия жана күчтү талап кылат. 18 жолку аракетинен бирөөсү гана ийгиликтүү болушу мүмкүн. Шашпай терең дем алуу дене температурасын жөнгө салууга мүмкүндүк берет. Дем алгандан соң бүркүт жоортулун андан ары улантат. Өзүнүн азыгын башка жырткычтарга көрсөтпөш үчүн канатын жазып калкалап алат. Судан сыртка чыгып калган же өлүп калган лосось балыгы ала баштуу бүркүттүн негизги азыгы болуп эсептелет. Бул куш тамакты анча деле тандай бербейт. Ошондуктан барибалдардын эти болсо, аны деле жей беришет. Лосось балыгы аралга алып келген азыктар деңиздин бардык тарабынан чогултулган. Ванкувердин жээги пайдалуу азык оокатка толуп кеткендиктен деңизде жашоочулардын баарын өзүнө тартып калды. Дарыялар деңизге суусун койган жээгиндеги суу астындагы кыркалар тим эле көздүн жоосун алган аябай түстүү кооздукка бай. Башка жердеги рифтер менен салыштырып болбойт.
Жай мезгилинин келүүсү менен планктордун тез көбөйүүсү деңиз жаныбарларына көп күч кубат берет. Кышындасы суунун температурасы +5 градуска чейин түшөт. Тереңдиктеги кислород жана азык заттар суунун бетине көтөрүлөт да жээктерге сүрүлүп калат. Мурут сыяктуу буттары бар рактар планктондорду ошол буттары аркылуу чогултушат. Куштардын жүнү сыяктуу жүнү бар курттар тамак калдыктарын жөргөмүш сыяктуу кармап алышат. Деңиз жылдышчалары бул жайда аябай чоң көлөмгө чейин өсүшөт. Күн карама деп аталган деңиз жылдышчасынын туурасы 1 метрге чейин жетип барат. Бул гилтейген жылдышчанын 26 бир нерсени сезүүчү кармагыч колу сыяктуу мүчөсү бар. 15 000 майда соргуч чөйчөгү болот жана булар минутасына 1 метр аралыкка жылышат. Көпчүлүк деңиз жаныбарлары байкалбай жашынып турууну каалашат. Ошондуктан алар маскировка кылып кумга көмүлүп алышат. Деңиз рагы өзүнүн маскировкасын алып салып, зыянга учурайт. Ушул эле жерде чыныгы жырткыч жашайт. Ал рак мүнөздүү жаныбарлар менен азыктанышат. Булар Тынч океандык осьминогдор. Дүйнөдөгү эң чоң болуп эсептелет. Манжаларын жазганда 9 метрге жетип, салмагы болсо 250 килограммга барып калат. Булардын азыгында акула, балыктар жана куштар да бар. Толкундуу аймак жашоо үчүн аябай кооптуу болушу мүмкүн. Суу ташкындаган учурда толкундар аскаларга келип, ушунчалык катуу урунат. Алдынан чыккандын баарын тим эле талкалап жууп салат. Толкундар жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү ачык асман алдына сүрүп чыгарып салат. Жээктер күндүн нуру, таза тузсуз суу жана пайдалуу минералдар бар жылуу сууларга бай. Аралдын батыш жээгиндеги Маккинна паркында анча алыс эмес убакытта болгон вулкандык процесстерди эске салуучу булактар жайгашкан. Ысык суулар жер түбүнөн бурулдап чыгат. Алар башка булак суулары менен кошулуп, акыры деңизге куюлат. Жээктин бул бөлүгүндө тереңдиги жердин түбүнө кеткен жер жаракасы жайгашкан. Бул суулар кылымдардан бери жогору чыга элек. Ал 5 километр төмөн түшүп, анан кайра артка кайтат. Тоо тектеринин катмарларын аралап басып өтүү менен, кайрадан басымдын күчү менен сыртка түртүлүп салгычакты суунун температурасы 100 градуска чейин көтөрүлөт. Ошентип пайдалуу минералдарга каныккан суу акырындык менен 50 градуска чейин муздайт. Бул жерде деңиз деңгээлинде суулар кайнап жатса, 2000 метр бийик аска зоо чокулар муздар менен капталып турат. Вулканизмден жана тектоникалык катмардын кыймылынан тышкары, мөңгүлөр дагы коз жаратылыштын пайда болушуна чоң салымын кошкон.
Болжол менен 10 000 жыл мурда Комо өрөөнү 1 километр калыңдыктагы муз катмары менен капталып турган. Муз утуру көбөйүп жылып отуруп, акыры жердин бетин толук каптап калган. Кийин климат өзгөрүп, жылуулангандан кийин муздун көпчүлүк бөлүгү ээрип кеткен. Бирок өрөөндө дагы деле сакталып келе жаткан мөңгүлөрдүн калдыктары бар. Бул Ванкувердеги эң ири мөңгү. Жана өткөндү эске салат. Сырдуу арал Ванкувер. Октябрь айынан баштап Ванкувердеги бийик тоолордо булак суулары тартыла баштайт. Ал эми күзгү жамгыр болсо кечигип жатат. Жакынкы эле күндөрдө болгон кургакчылык лосось балыктарын көздөгөн жерине жетүүгө мүмкүндүк бербеди. Бирок өзгөрүү анча алыс эмес. Керек болсо токтоо келген бари балдар да өзгөрүү болорун сезип калышты. Бир аздан кийин дарыяга суулар толуп, лосось балыктары болсо жанданып башташат. Аюларга да кыймыл башталат. Бари балдар агымдагы лосось балыктарынын дээрлик жарымын жок кылышат. Кышка даярдык көрүп, алар күнүнө 20 000 калорийге жеткен азык оокат жешет. Жамгыр болгонуна карабастан дарыядагы суулар салыштырмалуу тунук жана таза. Дарак тамырлары сууда агып жаткан топурактарды кармап калат. Бул дарыяларда дүйнөдөгү эң таза суулар агып турат. Аюлардан аман калган лосось балыктарына дале болсо сыноо али алдыда. Балыктардын эркектери бул учурда арыгыраак, ийилген жаактары, бүкүрөйгөн белдери жана сынган сүзгүчтөрү менен жүрөт. Ургачыларына ак тактар пайда болуп калган. Бул алардын териси ооруга чалдыкканы. Бактыга жараша алардын азап тартуусу бир аздан соң бүтөт. Ургачылары икраларын таштай турган ыңгайлуу жерди издеп жүрүшөт.
Эркектери артында каршылаштары менен күрөшүп жүрөт. Акыры аягы ургачысы жумурткасын таштады. Эркеги дароо аларды уруктандырат. Ар бир ургачы балык 3000ге жакын икра калтырат. Алардын ар бири жырткычтардан коргоочу жана агым алып кетүүсүнөн сактоочу кабык менен капталган. Тилекке каршы икраларды таштагандан кийин деле жашоо үчүн күрөшүү бүтпөгөн сыяктуу. Анткени ак канаттуу чардактар урук таштоочу жайды күзөтүп турушат. Буларга икралар белок бай жем болуп беришет. Канаттуулар адатта суунун түбүндөгү майда курттардын личинкасын терип жешет. Жылдын бул мезгилинде алар лосось балыктарынын икраларын тандашат. Кээде жута да албай калат. Ташталган икралардын болгону 10% гана жашап кетет. Ар бир 1000дин ичинен 4 гана океанга жетип, анан кайра ушул жерге кайтып келет. Ушул турган балыктар акыркы аман калгандары. Өз милдеттерин аткарышты. Өздөрүнүн артынан урпактарын калтыруу менен ошентип өмүрү аяктайт. Тынч океандык лосось балыктары икраларын калтыргандан кийин көз жумат. Тынымсыз агымга каршы күрөшүп сүзүп келүү менен өздөрү пайда болгон жерге жетип, о дүйнөгө сапар тартышат. Башкача айтканда, туулган жерге келип өлүшөт. Чириген денелеринен жештүү заттар бөлүнүп чыгат. Бул болсо өз кезинде деңиздин азык-түлүк жемдерин толуктайт. Ванкувердин жаңы пайда болгон лосось балыктары урпактары үчүн да азык-окат болуп калат. Ванкувер аралы жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө өтө бай. Анын токой жээктери жана тоо кыркалары жаныбарлар үчүн эң сонун жашоо жайы. Аралда ар кандай жашоо формалары жашаган уникалдуу дарыялар тармагы бар. Жергиликтүү экосистеманын тең салмактуулукта кармап турушу балыктын бир түрүнөн өзгөчө көз каранды. Ванкувер лосось балыгынын эсебинен жашайт. Ал болсо өз кезинде аралдан көз каранды. Баарын бири-бирине байланыштырган бул албетте кудуреттүү Аллах Таала.